Мелис мырза, Уулжан Кыргызда макалы бар да. Уулжан болгондо уулум өлбөйт эле, кереч болгондо келиним өлбөйт эле депчи. Экөө тең окшош, бир классификацияга кирген чөптөр. Анан жана бизде ошол жакта андыз деп коет илгери. Бийик өсчү эле ошо андызга окшоп өсөт. Уулжандагычы. Анан эми ушу Уулжан жөнүндө немеде Баткенде чайыр деп коет. Суусамыр жакта эмне дейт? Уулжан дейт ал жакта деле. Уулжан эле дейт. Суусамырда да аябай өсөт экен. Бизде ош жакта, Алай жакта, Карагулжада өсөт. Аны ошо Уулжан деп коет. Баткен жакта чайыр дейт экен. Орусчасы ферула, өзбекчеси каврак. Каврак. Ушул жөнүндө сөз кылалы. Бизде ушул Уулжан укмуш экен да. Анан эми ушул немелер жөнүндө сөз кылалы, анан өндүрүшү жөнүндө кийин да өзүнчө сөз кылабыз. Өзбекстан буну өндүрүштүк мыксаттап да өстүрүп атышат, плантация кылып гектарлап. Бизде эми талаада эле тоодо эле жыйнап келип атабыз. Уулжан жөнүндө сөздү баштайлы. Мындай да эмне үчүн бизде Кыргызстанга көп келет элдер? Чөпкө, даже ошо жер жемишке эмне үчүн көп келет? Бизде бүттүгү дикий, өзү өскөн. Аны бирөө баккан эмес, аны бирөө культивировать этип өстүргөн эмес, ал бүт дикий. Даже ошо шиповник, боярышник биздики дикий. Кытайда 1 000 000 гектар шиповник бар. 1 000 000 гектар, долонон атайын өстүрөт, что фарм компанияларга жетиш үчүн. А бизде ал дикий, ал өзү атат, бизде кайра наоборот кыйып эметет. Уулжан деле ошондой да. Мен деген бизде катуу Уулжанды алып аткандар, барып катуу өндүрүп баштагандар афганецтер болуп атат. Уже акчаларды вкладывать этип, жерлерге айдатып, 3-4 жылдан кийин пышатып. Но анан кийин биздин ар бир дикорос Уулжаныбызды караса, бүт нерседен күчтүү экен да. Ал өзү өскөн да. Орустун классификациясынан бул ферула вонючая, ферула сосновая дейт, но бардык эле составы бир дейт, именно ичегин айыктырат деп турат да. Ичегиге бүт нерсе кирет да. Сахар деле оор ичегиден, давление деле ичегиден, аллергия деле ичегиден, там тиги курт бул көбөйүп кетти, анан тиги паразит көбөйүп кетти, ал ичеги ооруп атат, боор ооруп атат. Уулжан ошону карайт. Анан бизде мактап, анан только ушу вонючий эмес, бардык эле Уулжан ошондой да. Бизде эл аны барыктай элек. Но азыр барыктап атат. Уругун сатып башташты бир жылы, чайырын алып сатып атышат. Эми ал жагын өзүнчө, фармакология жагын өзүнчө сөз кылалы, азыр касиеттер жөнүндө айталы. Уулжан мисалы Уулжанды тамырынан жасадыңбы, жалбыранын жасадыңбы, эмнесинен жасадың азыр? Эң эле Уулжандыкы жанагы чайырынан. Ал ферула ак, бады деп койгом мен аны. И омикс деп койгом, ал тамырынан, настойка на спирту. Бул жерде барбы жанагы алып келсек жакшы болот эле. Тетиги жерде турабы же жок? Бар, бош келип калат, бошоп койгом. Мына ошо чайыр. Бул чайырдан жазылган, бады деп коем. Ферула. Аппак болуп калат өзү эле. Сасык, прям чеснок сасыйт. Но элдерге жагат экен. Бул аябай, мен буну ойлойм да, бул жанагы табигый адреналин экен да, бул аябай кубат берет. Там могун бардыгы эле ошондой экен. Мисалы мына аканит бул деле бул алсыратып коет. Кичине алсыратат. Көп ичсе шалдыратат. Биз эле организмди эзалат, нервке жетет. Адам ошол убакта аканит ичкенде эзалыш керек. Аябай укташ керек. Организмди кадимкидей эзалтат. Бул допинг. Вообще золотой напиток тоже өзүбүз ичип турабыз да, бул деле допинг бир маалда кетти иштеп. Но омикс Уулжан жөнүндө сүйлөшүп атабыз биз азыр. Бул тамырдан жасалынган. А бул өзү чайырынан. Азыр баткендиктер үйрөнүп алды ичкенди. Анан эми ичкенди эмес, алар кылымдардан бери уже ушумен түшүндү. Алектенет да. Мисалы жанагы зардалы дейт, зардалы. Зарыл ишиң болбосо зардалда эмне бар деген макал бар, зарыл иши болбосо барбайт. Ошол жактарды чайырчылар деп коет. Испокон веков кылымдардан бери ошо чайыр эгишет. Наны эгишет. Жок, булар сатчылар, жыйнап турабы? Азыр эл үйрөнүп калды буну базардан эле алып. Акасса монча эле керек экен. Бир кичинекей эле нерсе керек экен үй бүлөгө үчүн. Тип эле
күрүчтүн башындай кылып эле бир жеп коет экен. Көп жегенге болбойт. И то буну дагы күз жазды карап бир 2 жолу 3 жолу эле жейсе болот. Бирок үйрөнүп алышты. Буну көп жесе баары ичегизин бузуп ийет. Значит, дозасы бар экен да организмге. Бүт нерсе доза болуп калып атпайбы? Доза туурабы? Бунун деле дозасы бар да. Көйчөрчү ичегиңде эмне кылам, значит, дозалары бар. Буларды алдап ичиш керек экен. 10 күн ичсең, 5 күн ичсең эзе ал дегени бар. Лапухта жок экен андай. Мисалы, мунусун эмнеге колдонуп атасың? Сахарга деп айткан менен, сахар деп биз мынтип бизде мындай түшүнүк болуп калган, сахар болсо поджелудокко деле ооруп атат деп тура берет да, туурабы? Сахар болсо боор деле ооруйт. Боордон кетип атат информация. Көтөң боорду карайт. Бирок кез убагында бул БАДы башкача действует организмге. Биз там лаборатория менен изилдеген жокпуз да, биз соотношениени эле карайбыз да, элдер кандай болуп атат депчи. Ичегим бошоп кетти, основном запордор көп да, мисалы үчүн. Мындай болду, тигинде болду дегендер, даже аллергияны басып атпайбы? Значит, көп курттарды өлтүрүп атат да. Биринчи аллергияны возбуждать этет, анан бир маалда кетти, басып баштайт да. Бунун айырмасы, как бы сказать, угур кошту менен ичип атканда антидот болуп калып атат да, омикс тамырдан ичине. Муну немени улжанда, бул эмнеден жасадым улжан? Бул тамыр и спирт. Тамырды спиртке салып, настойка кылып, ошо коесуң, бир какое-то время, бир 2 ай 3 ай туруш керек дейсиң. Калп эле 10 күндөн кийин иче бер деген, ал калп эле болуш керек. 10 күндөн кийин көрдүм, ошо спирт эле болуп турат экен да. Коесуң. Кес мен деген закрытый эмеде окусаң 40 күндөн, короче, 60 күнгө чейин надо держать настойку дейт. Ошондой кылып сактайбыз биз. Анан кийин только разливать этебиз да, жолу боюнчачы. И булар дагы бөлүнөт. Баткендики баары бир качество башка, Токтобулдуку башка, Чүйдүкү башка, Нарындыкы башка. Буларды давно изилдеп, уже Өзбекстан изилдеп койгон чайыр ар кандай болуп бөлүнөт. Там өзүнүн свойстволору бар да. Ошондой экен да. Анан калп эле мен азыр өзүмдү мактаган жокмун, меники жакшы кыйындычы, мен действительно только ат башы менен Акталадан алам. Эмне үчүн анда Баткендики жарабайт? Сонун эле жарайт. Жөн деле чай кайнатып ичсе болот буну. Не обязательно, мисалы, кескестер спиртовой жакпайса, пожалуйста, бар, кайнатып ичип, там бир чоң эле башты, короче, бир 500 граммга кайнатып коюп кой. Тамырдыбы? Тамырдын өзүндө эле коюп кой, кайнатып туруп, бир жакшылап бир 5 мүнөт кайнатып туруп, монда бир башты эле бир 500 граммга күнүнө 3 маал, 4 маал бир кашыктан ичип жүрө бер. Жалкоолонбой. Коюп кой холодильникте тура берсин. Анан бизде азыр жанагы интернеттен үйрөнүп алам дейт да, анан бизде ошо кыргыз эли консультация кеңеш үчүн төлөгөндү үйрөнбөй атат да. Ошону үйрөнбөй атат. Үйрөнүш керек. Мисалы үчүн туура эмес дарыланып алгандан көрө бир 500 сом, 1000 сом кетирип рецептти жакшылап үйрөнүп алса, ошондо туура болот эле да. Мисалы үчүн мына тамырды барсаң эми бир 100 сомго берет болуш керек, туурабы? Албы жөн эле 100 сом 100 сомго берет. Анан бир 500-600 сомго бир кеңеш алып, чалып, ошентип кеңеш алып алсаң жакшы болот дейм да. Анан бизде интернеттен үйрөнүп алам деп эле. Интернетти карап эле, эч кимге айтпай эле. Анан интернетте бизде көбүнчө маалыматтар орусча да, англисче түшүнбөйбүз. Орусча болгон үчүн ал орустардын жашоо шартына, алардын климатына, алардын денесине биздин организм туура келбейт. Туура келбейт. Алар северяне. Биз азиаттарбыз. Биз азиатбыз. Азиаттардын ичинен толуктарбыз. Горцы. Анан ошого биздин өздүн чөптөр бар, өздүн табият бар. Ошого жараша ошондой кеңеш ичиш керек да. Эми мынтип эле любой угур коштун алып алып иче берейин деген болбойт да. Мисалы, любой эле даже многу улжанды деле иче берген болбойт да. Хотя бы анда углубленно окуп койсун, что любой нерсени 10 күн ичсең эзе ал деген бар да. Анан башка чөптү кошуп кой. Чөптөр көп эле болуп атпайбы? Ооба. Мисалы, туурабы? Бул эмне деген чөп деп бирөөдөн сурабай эле интернеттен окуп кой. Өзүң үчүн окуп кой да, туурабы? Жазылып эле турат да бардыгычы. Мына улжан боюнча бүтүрүп коелу. Улжанда азыр эң көп ичкен кайсы оорулар болуп атат? Доказанный, мен мынагы далилденген 3-4 жылдан бери далилденгени омикс күчтүү болуп атат бар.
Улжандын настойкасы ал күчтүү болуп атат. Себеби дегенде мисалы консультация келет да башка оору мененчи. Берчи шуну алып туруп муну түшүндүрөм да бул боорду буну алып ичкен киши уже экинчи токтотпойт экен да. Менде көп оорулар жок болуп атпайбы депчи. Ушул эле керек экен депчи. Омиксти көп алат да. Ходовой болуп калды мындайча айткандачы. Угоргошун эмес ходовой, омикс ходовой болуп калган. Зыяны жок экен. Грипп болуп атса ушуну ич, температура болуп атсаң ушуну ич, отравление болсоң ушуну ич деген немелер көп экен да. Значит, бул боорду токсиндерди снимать этип коет экен. Вирустарга күчү жетпей калат, бакыштын мунун делечи. Вирус кичине күчтүүрөөк экен. Мисалы, грипп болсо вирус болуп атат туурабы? Бул снимать этет, но вирус калып калат экен да. Мисалы, ветрянка, да кызамык оорулар бар го. Бунун күчү жетпейт экен, бирок бул керек экен, жүрүш керек экен. Ушундай нерселерге күчтүү экен да бул үчүн. Жолдор ошо. Так что, урматтуу жамаат, улжанды ойлонбой, эң сасык экен дебей, бир тамыры ал чересчур чоң кичине ылдыйраакта турат, сасык экен, болбойт экен дебей, бир тамырды казып алып кургатып коюп койгула. Үйүңөрдө турса, өзүңөр үчүн керек экен. Анча мынча кайнатып деле ичкилечи макул. Любой тамырды улжандын. Баткен, нарын, чүй айрымысы жок да. Үйүндө туруш керек да. Жалкоолонбой кичине мурду бар сасык экен деп эле балталап, жакшылап көрөчү кургатып алыш керек. Бузулуп кетпеш үчүн. Анан копкой анын тамыр 3 жылдан 10 жылга чейин чыдачы жарайт. Эстегенде чай кылып ичип туруш керек.